35 жылдан бери базарда соода саттык менен алектенген Бурайма Каримова жумушун эми каладагы жаңы базарда улантып баштайт. Жалал-Абад шаарынын Курманбек көчөсүндө жайгашкан мурдагы эски тамеки заводунун орду эми заманбап муниципалдык базарга айланды. Ар бир жерде жүрдүм, места жок. Ачыгын айткандачы кызым, мен шартка жараша алсам алат элем, албапмын. Ар жерде бир жерде турдум кызым, анан ушу местаны кылды. Шарты өтө жакшы. Аталган базарда аларман сатармандар үчүн да ар тараптуу шарттар түзүлгөндүгүн бул жакка баш баккан ар бир адам өз сөзүндө ырастайт. Баардык шарттары бар, ысык, жамгырт өтпөйт. Мисалы үчүн Жалал-Абадта көптөгөн жерлер бар эле, мурунку тыгын, барсаң же тротуарды элеп алган, дагы башка көптөгөн жаман нерселер бар эле. Бул жерде жакшы экен. Маалыматка ылайык, мурдагы тамеки заводдун имаратын соода түйүндөрүнө ылайыкташтырып оңдоп түзөөгө, анын айланасына унаа токтотуучу жайларды курууга жергиликтүү бюджеттен 47 миллион сомго жакын акча каражаты каралган. Эми буйруса жергиликтүү бюджетти толтурууда аталган объекттин пайдасы чоң болот дешет бийлик өкүлдөрү. Башаламан соода түйүндөрүн шаардын борбордук базарынын чекесиндегилерди баардыгын ушул жакка алып келип атабыз. Бизде эң негизги бюджетти толуктоо максаты да. Бюджетти толуп турса, биздин мектеп, садик, жолдор эл үчүн пайдаланууга бизде акча каражаты толук кандуу табылып калат эле. Жаңы ачылган муниципалдык базардын ээлеген аянты 3,5 гектарды түзөт. Жергиликтүү бийликтин айтымында болсо, учурда калкка ыңгайлуу шарт жаратуу максатында калкты тейлөө борборун жана бир катар мекемелерди жылдыруу пландалууда. Мындан сырткары каладагы 10дон ашуун маршруттук каттамда эми дал ушул жаңы ачылган базар аркылуу өтмөй болду.